Ушундай позитивдүү маанайда мен сиздерди бүгүнкү шоу News менен тааныштырам. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбердиев, Кыргыз Республикасынын эл артисти Ырчы Султан Каримовдун ден соолугун сурап үйүнө барып келди. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Султан байкебизге жолугуп келдик. Бир кыйла жакшы болуп калыптыр. Кудайга миң шүгүр. Мобилдик капчыгымды жарыялаба. Жардамга муктаждар көп. Мен да кошулуп борчулук кылгым келбейт дейт. Мен болбой өзүм чыгарайын деп атам. Себеби баары бир байкебизге жардам керек. Жакында Түркияга барып так диагноз чыгарыш керек экен. Баары бир керек болот деп жазган ал. Буга чейин Султан Каримовдун 5 жылдан бери бир топ оору менен алышып жатканын айтканбыз. Ага жардам иретинде кайрымдуулук концерт ушул айдын 11-inde орун алат. Супер ТВнын бийиктикте долбоорунун кезектеги каарманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жанета Баялиева болду. Ал чыгармачылыктагы соңку жаңылыктары менен бөлүшүп, жакында музыкалык мектеп ачууну пландап жатканын айтты. Ошондой эле балдары тууралуу да кеп козгоп, балдарымдын бири 19-га, экинчиси 17 жашка чыкты. Алар чыгармачылыкка аралашууну каалабайт. Бул жаатта таптакыр эле кызыкпайт дейт. Ырчынын маегин толугу менен биздин каналдан көрүңүз. Балдарым чоңоюп калды, убакыт эле өсүп кеткен. Өзүңүз мектеп болуп калышкан турбайбы? Балдарым аябай чоң болуп, студент болуп калышкан. Акылдуу балдар болуп чоңойду. Экөө аябай ушунчалык өлөк-жөлөк болуп менин жанымда мен тирегим деп койсом болот. Бир жумадан ашык убакыт Түркиянын ири шаарларында саякаттап келген шоу-бизнес жылдызы Ырчы Толгонай Арзыкеева мекенине келери менен билекти түрөө дароо ишке киришти. Тактап айтсак, бүгүн Нарын шаарындагы Муса Баетов атындагы музыкалык мектепте өтүп жаткан Нота музыкалык фестивалында калыстар тобунун катарын толуктаган Ырчы айым Инстаграмдагы баракчасы аркылуу кабарлады. Белгилей кетсек, бул музыкалык фестивалга өлкөбүздүн көрүнүктүү жылдыздары Омар, Арсен, Айбек Замиров жана Бек Исраиловдор калыстык кылышты. Жан дүйнөсүн да, акыл эсин да эс алдырып келген Толгонайдан жаңы ырларды күтөбүз. Ырчы Сагын Эргешев кезектеги клибин тартып, анда башкы ролду президент Садыр Жапаровдун карындашы Кыргызстан сулуусу 2020 Лазат Нуркожоева аткарууда. Бул тууралуу Супер ТВга Эргешев өзү билдирди. Ал Корей-Кыргыз достугу тууралуу тартылып жаткан видеоклип аркылуу эки элдин достугун даңазалоого аракет кылганын айтат. Ананайын айдайым аттуу ырымдын клиби акыркы кадрлары тартылууда. Даяр болгондо Корея диаспорасында көрсөтүлөт. Аз күндүн ичинде сиздер дагы күбө боло аласыздар, дейт Ырчы. Эки элдин достугун чыңдай турган Корей-Кыргыз достугу деген темада клип тартылды. Бул клипте Корей диаспорасы, Корей улуту жактарынан мага форма жактарынан көмөктөр көрсөтүлүп, бул клип боюнча Кудай буйрса клип бүткөндө Корея элчилигинде клип көрсөтүлө турган болду, Кудай буйрса. Анан клиптин башкы каарманы Лазат Нуркожоева. Азыркы учурда клиптин эң акыркы кадрлары тартылып атат. Жалпы жонунан 10 күнгө жакын аралыктын ичинде тартылып бүттү. Онунда Кудай буйрса клип жалпы жонунан бүтөт. Сиз 14 февраль сүйүшкөндөр күнүн кантип белгилегени жатасыз? Концертке барууну сунуштайм. Анткени Нурлан Насип, Данияр Эрматов баш болгон жоон топорчулар Канат Кадыржан продюсердик борборунун 10 жылдык отчеттук концертинде ырдай турган болушту. Ошондой эле концертте Байел, Алтынай Асанбекова, Камчыбек Садыров, Эржан Ибраимжанов, Доорбек Абдрахманов жана башка колдоп келген белгилүү ырчылар өз өнөрлөрүн элге тартуулайт. Концерт 14 февраль күнү Борбор калаанын Кожомкул спорт сарайында орун алат. Шоу-бизнес чөйрөсүндөгү көптөгөн жылдыздардын атагын чыгарууга салым кошкон бул долбоордун концерти ийгиликтүү өтүүсүн каалайбыз. Бүгүн 2 февраль План Б, Такебай, Бир тууганчик жана башка тасмалардын режиссеру, тамашоочу Бакыт Осмонканов 34 жашка толду. Биз режиссерго байланышып туулган күнү менен куттуктап, бүгүнкүгө карата пландарын сурасак, ал өзүнүн майрамын үйдө, үй бүлөсүнүн кашында тосуп жатканын жана күйөрмандары чыгармачылыктагы достору куттуктап келип жатканын айтты. Биз да Бакыт Осмонкановду туулган күнү менен куттуктап, жыргал жашоо каалайбыз. Сиздер бүгүнкү күнгө карата Шоу News менен тааныштыңыздар. Көрүшкөнчө.